Кечээ КТ Мобайл деп маселе көтөрүлүп, абдан чыр чыкты да. Ошол жерде мына премьер-министрдин отставка боюнча дагы сөздөр абдан көп айтылып атат. Прессада да айтылып атышат. Бул маселе көтөрүлүшү мүмкүн деп айтып атышат. Ошол маселеден кийин анонимдүү түрдө абдан көп арыздар түшүп атат. Азаларды баардыгын да анонимдүү эмес, кол коюп бергиле ошо арыздарды. Бул мамлекеттик ишканалар жөнүндө айтылып атат. Бир эле мисал Кыргызнефтегаз боюнча кечээ мага арыз түштү анонимдо. Ал жерде 12 апрелде жалпы жыйын өтүп, мына ага жакпай калыптыр совет директоров. 10 июнь кайра коюп атышат. Ошол жерде премьер-министр менен макулдашпай калыптыр деген сөз дагы айтылып атат. Бул кандай? Мына 1 февралда мен 1 февралда мүлк фондко 99 предприятие мамлекеттик, 28 акционерный обществонун мага бүтүндөй канча айлык алып атат, канча алардын кирешеси, канча чыгашасы, кандай акыбалы деп маалымат берди десем, мына бүгүнкү күнгө чейин 4 ай өттү, бербей атат маалыматты. Эми элестеткиле, бир эле КТ Мобайлда чыры болуп чыкты, эми 99 мамлекеттик ишкана бар, 28 акционерный общество бар.